Урматтуу төраға, биз Ошко барып келдик. Ошко барып, Ош шаарынын тургундары менен жолугуп келдик. Ошол жерде көптөгөн көйгөйлөр болду. Эң негизги көйгөйлөрдүн башында турган жол маселеси. Онадыр боюнча, Туран боюнча, ошондой эле Жапалак боюнча, шаардын ички көчөлөрү боюнча 2018 жылы $100 миллион Ош шаарына бөлүнөт деп чечилген маселе да. Ошол $100 миллион ушул күнгө чейин чечилбей турат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Бишкек шаарына $100 миллион бөлүнгөн, иш аткарылып бүттү, Ош шаарына бөлүнбөй. Бул эмне деген нерсе? Урматтуу президенттин өкүлү, ушул менен 3-үncү жолу менен берип жатам протокол тапшырма. Ушуну карап койсоңуз, урматтуу төраға, протокол тапшырма берип койсоңуз, ошол $100 миллион боюнча Ошко бөлүнгөн. Эми бөлүнгөндөн кийин даректүү жетиш керек да акча. Кээ бир көчөлөргө кирсеңиз, өмүрүндө эч качан шагалда төгүлбөгөн жолдор бар Ош шаарында. Биз 21-кылымда жашайбыз. Учардын өдөсүндө Дача деген шаарча бар. Ал жерде эч качан асфальт эмес, шагал дагы жок. Газ, сууну айтпай эле койлу.